koyayım. Bu bugün 8. klasslarga laboratoriyalык iş көрсөтүбүз. Aranızda fizikler var mı? Fizikler çok da. Fizikada laboratoriyalык iş yapkan учурда fizikler var bolsa doskaga иштетейин деген лабораториялык иште бөлүнчө куралдар жок болуп калат. Механикадан анча-мынча куралдарды колго жасап алып колдонсо болот. Айрым учурда жок болуп калат. Ошол моментте бул виртуалдуу лабораторияны колдонгон өтө ыңгайлуу. Кээде сабакты түшүндүрүп аткан моменттерде эле сабактын мазмунун ачып көрсөтүп берүүдө өтө ыңгайлуулукту жаратат экен. Азыр мен силерге бирегер лабораториялык иштердин үлгүсүн көрсөтөм деп атам. Бул 8 класстарга тиешелүү амперметр жана вольтметрдин жардамы менен өткөргүчтүн каршылыгын аныктоо. Бул лабораториялык иште негизи максаты бардык көрсөтмөлөрүн жазылгандан кийин окуучулар иштешет. Мисалы амперметр жана вольтметрдин жардамы менен өткөргүчтүн каршылыгын аныктаганды үйрөнүшөт. Өткөргүчтүн каршылыгы ошол ток күчүнөн жана чыңалуудан көз каранды эмес экенин тажрыйбада далилдеп көрүшөт. Ага ар кандай көрсөтмөлөрдү жаздырабыз. Андан кийин куралдарды тааныштырып кетебиз, куралдар жана материалдарды. Ошол эле учурда куралдарды жана материалдарды схемалык белгилеп кандай экенин көрсөтүп берсек болот. Ошол учурда панелдин өзүнүн функцияларында колдонуп, мисалы үчүн скриншот кылып алып туруп, кайра доскага ачып аны иштетип кетсем болот. Мисалы, бул жерден лампа кайсын көрсөтөт, багыт алып туруп, ток булагы деп көрсөтүп кетсем болот. Ажыраткыч жана ачкыч, вольтметр, амперметр, схемада кандай белгиленет? Бул реостат деп. Андан ары кайра эле сабакта үйрөнсөк болот. Аларды кантип туташтырыш керек? Мисалы үчүн ток булагына ачкычты удагы туташтырабыз. Ага электр лампасын, реостатты, амперметр чынжырга удагы туташтырылат деген өзүнчө темалар бар. Вольтметрде чынжырга жарыш туташтырабыз деп түшүндүрүп, булардын баарын айтып өткөндөн кийин Ohm'дун закону боюнча чынжырдын бөлүмүндөгү токтун күчү жана каршылыгын эсептеп алуудун жолун көрсөтүп таблицаларды толтурабыз. Эми бул лабораториялык ишке келе турган болсок, бул жерде физиканын бардык бөлүмдөрүнө, башкача айтканда 7 класстан 11 класска чейинки программалардагы бардык лабораториялык иштер бар. Мисалы үчүн механиканын кинематика бөлүмүндө 3, динамика, статикада, молекулярная физика, электричество, магнетизм, оптика, башкача айтканда жалпы 32 лабораториялык иш бар. Демонстрациялык стол чыгат, 3D форматта окуучуга ар кандай ыңгайлуулукта койгон иштебесек болот.